Азыр жашоо Сооронбай Жээнбековду биз чынында өтө бийик неме менен тилек менен шайладык да эми. Мына мен өзүм координатор болуп иштедим 36 агитатор менен Сакалдыда. Ушунчалык үмүтүбүз чоң эле. Биз ушу жакшы жашоого кадам басабы экенбиз деген менен шайласак, жок бул жанагы мындай губернаторлордун немелердин айынан элди караган жетекчи жок үчүн биз азыр жашообуз кайсы болуп калды. Жашообузду карапайым элди эч ким карап эмне болуп жашап атат, эч ким кызыккан жери жок. Биз мөл булак бар экен жакшы. Эми проценти болсо дагы убагында зарыкканыбызда алып мөл булак, байлык, ушу кредит берген ушулар. Башкасына эми айта албайм мен. Анан ломбардта калдык. Ломбардта алабыз зарыкканда мөл булактан алып аны жабабыз ошентип отуруп, азыр биздин жашообуз өтө оор болуп калды. Карапайым бардык эле ушуну кабыл алса керек, карапайым тегиз эле оор күндө калдык. Жашоо өтө оор. Мисалы, мен бала чакам неме болсо иштей турган иш жок. Менин бир эле пенсияма мына неберелерим дале бүт ошого карап калды. Өтө жашоо оор болуп калды. Эми Сооронбай Жээнбековдон өтө чоң үмүт кылганбыз, дагы деле үмүт кылып турабыз. Эми ушундай жетекчилерди, мынтип эл үчүн иштебеген жетекчилерди немеси аныкталгандан кийин күнөөсү. Ар бир иштен алып, тартипти темирдей орнотушун, анан кийин ушу мыйзамга кошулар миллиондорду жеп атат мынеке. Ушуларды мыйзамга жооп бергилишин ушу мен суранат элем. Эми мен акыркы суранышым ушу. Ушуну жеткизип койсоңор жакшы болот эле балдар. Неме болуп? Атым жөнүм ушу Сакалды айылынанмын. Муса дыйкан чарбасынын жетекчисимин. Мусаева Жапаркан.